Ал эми биздин студиябызда жагымдуу жаңылык менен бөлүшөлү деп турабыз. Талас элинин деги эле кыргыз элинин сыймыгы биздин спортчуларыбыз, жаңыдан өсүп келе жаткан спортчуларыбыз спорт тармагын астыга сүйрөп, өлкөбүздү дени сак өлкө катары таанып жаткан биздин жаштарыбыз алдыда өсүп жатат десек болот. Мына ушундай жаштардын катарында биздин Индиянын Дели шаарында өткөн 23-чү Азия чемпионатында коло байгени медалды багындырып, Талас облусунда жеңиш менен кайткан биздин жаш спортчу кызыбыз студиядан орун алган учурум. Тааныштырып өтөлү. Мирада Ашимбекова. Биздин чемпионубуз, Азия чемпионатында коло байгени жеңген кызыбыз. Ошондой эле атасы Саматов Нургазы Ашимбекович менен келип отурат. Агайы Жоробеков Нурлан Төрөбекович кол күрөш боюнча Талас облусунун башкы машыктыруучусу. Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул Кыргызстандын желегин Азия чемпиондугунда желбиретип, экинчи күмүш байгелүү орунду алганыңыздар менен куттуктайбыз. Алгач эле жеңишиңиздер кут болсун. Сиздер менен сыймыктанабыз. Жалпы Талас эли, Кыргыз эли сыймыктанууда десек болот. Чемпионат туурасында айта кетсеңиз, качан өттү, качан барып келдиңиздер? Чемпионат 25-26 май айында өттү. Жакында эле кайттым. Что-то мен число менен кичине өтүп калдым. Ага чейин чемпионат республикаден лицензия алдык. Анан кийин биздики эң көйгөйлүү нерсе бул акча каражаты барып келген. Бул олимпийский вид болгон үчүн каржыланбайт. Ата-энесине рахмат, айылына рахмат, айыл өкмөтүнө рахмат. Ошо колдоп ушул кызды жөнөткөнүнө. Жалпы Талас облусунан 4 барды. Бирөө алтын алды, 3 болсо күмүш медаль менен кайтты да. Нью Дели шаар. Индияны мен өзүм деле көргөн эмесмин, окуучуларым ошол жака барып келгенине абдан кубанычтамын да. Абдан сонун. Биз Мираидадан сурагыбыз келип турат. Кандай барып келдиңиздер? Алгачкы жолу барышыңызда бул Азия чемпиондугуна. Айтып өтсөңүз, кандай болду? Атаандаштарыңыз ким болду? Биринчи жолу барышым Индиянын Дели деген шаарына. Атаандаштарым күчтүү, жакшы экен. Кайсы мамлекеттердин спортчулары менен чыктыңыздар? Казакстан. Казакстан менен. Алгач ушул Азия чемпиондугуна барганда кандай болот деп күттүңүз эле, ошондой экинчи орунга жетишем деп күттүңүз беле же биринчи орунду каалап бардыңыз беле, кандай эле башында? Бул Азияга чыгышым биринчи болгондуктан мен ойлогом, месага келмесем деле керек деп. Эми буйруптур экинчи месте. Көрсө болот экен. Болот экен, албетте. Айтсаңыз, эми ошол Азия чемпиондугуна бардыңыз, ал жактан маалыматка белгилүү болгондой 40тан ашуун мамлекеттин спортчулары катышты. Кандай тажрыйба топтой алдыңыз? Жаңы эмнелерди өзүңүзгө ала алдыңыз? Жаңы өзүмө мисалы досторду таптым, башка өлкөлөрдөн тажрыйба. Башка өлкөнүн спортчулары кандай экен? Мисалы алар аябастан даярданып келишти. Ушу мен даярдаган Нурлан айга да рахмат. Сонун. Ал эми Самат Нургазы мырзадан сурагыбыз келип турат. Кызыңыз кол күрөшкө канча убакыттан бери барат? Сиздер колдоп коштогонуңуздар үчүн ушундай ийгиликтерге жетип жатса керек. Бул 5 класста бул агайыбыз айылга барып калып, Норус үчүн болчу. Норус үчүн барып, андай жашак кыз эле. Айылдын баарын унутуп агай биринчи күрөшү бул Баткенде болуп калган. Агай бул Азиянын бир кызы менен күрөшүп калды эле, Азиянын чемпиону менен күрөшүп. Агай ошондо тандадык, бер деди, биз берип баштадык, анан баягы 5 жаштан тиги көйгөй барганса жол алыс болуп, анан токтотуп коюп кайта бийип. Былтырдан баштап кайта берип баштадык. Агай. Тинактан бөлөп Кудай шүгүрөйм. Азыр сенчикас. Жакшы. Нурлан агай, сиздин кол алыңызда өсүп келе жаткан окуучулар өтө көп да. Анан алардын арасынан сууруп чыгып, мындай өзгөчө жөндөмдүүсүн тандоодагы сиздердей болгон агайлардын, машыктыруучулардын бул көрөгөчтүгүнөн болсо керек. Мирайданын өзгөчөлүгү эмне эле ушул спорт тармагында? Биринчи неме ошо Норус майрамын өткөрүп атканда көрүп алдым да. Анан өзүнүн жашына бул
антропометрический неме крупный экен да. Карасам неме бизге основной арм деген бул в переводе означает неме рука. Именно колу бунуку аябай кисти узун экен да, преимущество бар экен да. Анан кийин кыскасы ошо мен чемпионат республикага апардым. Арден болсо мындай чоң соревнования көрбөгөндүктөн бул психологически алдырып койду да. Чисто психологически. Азыр дагы Нью-Дели шаарында биринчини алмак да. Просто психологически даяр болуп алды да. Эми көчүп бара түстөлөт дегенде тажрыйба. Анан кыскасы эми өзүнүн жашына бул дагы деле крупный да. Редкий вес деп коет мындайчы. Көбүнчө бунун салмагында бойлор кыска, анан томпо кыздар болот да. У нее преимущество в кисти да. Ошол жагын байкап калдым да. Эми ошого акцентировать этип иштедик. Эми биринчини алып келаткан жерден өзү туура эмес 2 фол алып утулуп калды да. Эмизе уже ал жерде алтын болмок эле да. Эми экинчи орун деле жаман эмес. Бул дагы буйруса акырындык тажрыйбанын тажрыйба гана жетишпей жаткан экен биздин спортчубузга. Анан ошо кол күрөштө артыкчылык эмне болуш керек спортчуда? Кол күрөштө бар деп ойлойт. Кол бир эле мындай бир шилтем менен күрөшөт депчи. Жок, микромышцага чейин биз иштетебиз. Бүт рефлекторностьту иштетебиз. Анан результат постоянных повторений бериш керек да. И анан кийин колго жараша ыкманы колдонобуз. Мисалы үчүн кол кыска, кист кыскалардын бардыгы көбүнчө блок деп коет. Блок деген ыкмага салат да. Ошо блокко салып кетпеш үчүн себеп дегенде жили кысканын булчуму күчтүүрөөк болот. Бицепс деп коет да, ошону күчтүүрөөк болот. Алар эгер мышлак менен бицепке салып алса, аны ачыш кыйын болуп калат да. Ошону опереженияга кист менен окуруктагы туруп жана кайырмак салганда туруп өйдө ачып кетиш керек да. Эгер ошо доли секунды ошону пропустишь, бүттү да, схватка проиграна. Көбүнчө юзовиктер деп коет, алар капталды көстө салмакты салып туруп, салмакты салып туруп эле капталды көстө уруп таштайт. Анан верховик эң опасныйлар бул верховик. Көбүнчө ошо верх иштетем да бул кыздардычы. Себеп дегенде ар ким азыркы допинг колдонушат да, көбүнчө чет өлкөнүн баардыгы. Ошол эле мисалы Казакстан мамлекети алар ошо допингти кадимки витаминдей кылып туруп колдонот да. Бизде болсо андай жок да. Биз таза мындай айтканда эртең күнүндө саламга келебиз да. А допинг деген ал на клеточном уровне бузуп таштайт да канды. Анан кийин лучше без допинга эле иштегенибиз жакшы деп, анан ошол көбүнчө ошол көбүрөөк басымды рефлекторностько, опережение ушундай повторенияны көбүрөөк кылабыз да. Жакшы. Мирайда, алдыда медальдарыңыз, дипломдоруңуз көп экен. Канча жашыңыздан баштап жеңиштерге жете баштадыңыз? Алгач калган медаль дипломдоруңуз туурасында айтып өтсөңүз. Мен алгачкы Нооруз майрамынан утуп, ушу мектеп биринчиликтеринен, Талас районунан ушу биринчиликтерди алып баштагандыктан республикага жолдомо алып, республикадан 3-чү местаны 6-кызымда алгам. Ошол медалды. Ал эми дагы быйылкы эле республика жылынан 2025 ушу 2-чи орун жана 3-чү орунду алдым. Сол кол, оң колдон. Бул Талас районунан ушу биринчини алып, ошо Бишкекке республика Кыргызияга алганым. Бул Индия шаарынан Делиден 2-чи жана 3-чү оң кол, сол колдон алгам. Мектепке келгенде аябай жакшы тосуп алышты. Анан мектеп ыраазычылыгы айыл өкмөт ушундай ыраазычылыкка ата-энеме беришти. Сонун. Спортчу кыздарды тарбиялаш үчүн кандай колдоо көрсөтүш керек экен? Нургазы мырза айтып өтсөңүз. Мотивация берсек керек. Бирин алтын башын көңүлдөрүн. Сен барбайсың мындай десең, уже булар эмеге алдып жүрүп. Кызыбыз кетип калат экен, бирок мотивация берсек керек. Үй бүлөдө дагы барбы ушундай спорт жаатында же кол күрөшкө кызыккан? Балам бар, балам күрөшкө кетти, баягы көргө. Күрөшкө атат, агайы бар. Айда бир чоң залыбыз бар. Ошо машат.
Демек спортко жакын үй бүлө деп айтсак болот экен сиздер да. Абдан жакшы. Ал эми машыктыруучудан суроо берели. Азыркы тапта ошол кол күрөш спорт түрүнө кызыккан жаштар өрөөндө көппү? Көп. Акыркы чемпионат республикага мен Талас облусунан 76 бала апардым. Бул неме да. Чемпионат ошол дайындыкта Талас районунун чемпионатында бизде 200дөн ашык 270ден катышуучу болду. Талас облусунда аны Кырчор кинотеатрында өткөргөнбүз, батпай калды эл. Кызыгуу аябай и при том, что мен неме возрастной категорияны только школьниктерди эле койгом да, чоңдорду кошпогондо. Аларды кошсом таза батпай калмак экен да. Анан ошонун ичинен тамдалып чыккандар да, асыл тукумдарыбыз. Абдан жакшы. Сонун Мирайда кандай кыялдарыңыз бар келечекте? Машыгуу үчүн канча убактыңызды бөлөсүз? Балким кол күрөш менен күрөшөм деген кыздар болсо, өзүңүздүн анча-мынча кеңештериңизди айта кетсеңиз. Кол күрөш менен машыга турган кыздарга кеңешим кандай? Агайга жолуштап. Агай эле жооп берсин. Кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне менен алектениш керек, эмнени көп жасабаш керек, эмнелерден тыюу салынган? Негизи спорт, любой эле спорт бул неме ден соолуктун булагы да. Анан кийин мен кол күрөштү өзүм машыктырып баштаганымдан мындай чисто мындай боковой зрение менен айтканда жакшы вид спорт, действительно. Бу жерде биринчиден двойной ийгилик, себеби адамда эки кол, бирөөнөн болбосо бирөөнөн медаль илип калам деген үмүт. Анан экинчиден ошол эле ден соолук. Анан кийин бул бир гана колду эле иштетпейбиз да. Базовый деп коет, бизде обязательно неме бир жумада 2 күн базовый упражнение деп коебуз да. То есть бүткүл дене мүчөсүнө. Себеп дегенде колдон тышкары еще дене мүчөңдү да оңдош керек да. Салмагы көптөрдү арттатам, ушундай сыяктуу да. Менде мисалы үчүн бир кызым бар эле 107 килодан 70 килога чейин артып кеткен. Андайлар часто да. Көбүнчө ошого кызыгып келет. Анан кийин ошо тренировочный процесс учурунда кол күрөштү көрсөтүп көрөм. Если кызыкса, анда значит наш клиент. Кызыкпаса, анда арттап кетип берет дальше. Жакшы. Мирайда, сиздин келечек болгон максаттарыңыздар жөнүндө, кыялыңыз жөнүндө окугубуз келип турат. Келечекке Азиян чемпиону болуп, буюрса анан кийин мирге жолдомо алдык, эми буюрса бирден бирди алабыз деген үмүттөбүз. Баракелде. Мирди багындырайын деген оюм бар. Сонун, ийгилик болсун орундалсын. Нургазы мырза, сизге дагы соңку микрофон берели. Кызыңызды мындан ары да колдоп, сиздей болгон аталар көп болсун, Бизден колдойбуз биз бул кызыбызды. Мотивация берип, мунун эмесин буюрса шарт күч берип, буюрса агайда дайындайт. Болгарияга жолдомо алдылар. Ошого жардам беребиз. Болгарияда чемпионат канчан болот? Болгарияда чемпионат августтун этеги, сентябрдын башы болот да. Демек, дүйнө чемпионатына катышат. Дагы 2-3 УТС өтөбүз, учебно-тренировочный сборы. Үйгө апарып, жаткырып, 2-6 тренировка өтөт да. Жакшы. Сонун ийгилик каалайбыз анда сиздерге. Буюрса, сиздердей болгон сыймыктуу спортчулар көбөйө берсин. Сизди дагы дүйнө чемпионаты катары дагы эмки эфирибизден көрүүгө насип кылсын. Студиябызга конокту Жоробеков Нурлан Төрөканович, кол күрөш боюнча Талас облусунун башкы машыктыруучусу, Нургазы Саматов, ошондой эле Мирайда Ашымбекова болушту. Биз эфирибизди алдын көзөй улантабыз. Кайрадан